Бірақ дават боюнча, даватты эч ким тыйган жок. Дават боло берет. Ким даватты тыйды деп атат? Болгону сөз болуп атат. Бай ар бир үйдү эшикти барып такылдатып, анан китеп таратып атышат. Мындайлар фактылар абдан көп болуп атат. Этаж үйлөргө барып туруп. Бизде дин тармагы, биз мисалы бир эле кыргызстандыкпыз да. 80ге жакын улут жашайбыз. Бир 80% мусулмандарбыз. Ушул 80% мусулман биз 19га бөлүнүп жүрөбүз. Бир эле кыргыз бир 15 уюмга кирип алганбыз. 15 өзүнчө бир мындай вера деп коебуз го, ишенимге. Хизбут Тахрири бар, Якын Инкары бар, анан Йоговасы бар, дагы башка ушундайларга кирип кеткенбиз да. Анан ошон үчүн биз айтып атабыз, эшик такылдатып барбай, азыр эми 21-кылым. WhatsApp деген бар, ар бир айылда молдолор бар. Молдолор ар бир 5 группа болсо 5-өндө тең отурат. Биз молдолорго ошон үчүн Демөөрчүлүк фондунан бир жылга айыл аймактын молдолоруна 233 бекен ушундай молдолорго 8000 сомдон зарплат берип атабыз азыр. Эми марттан баштап бүтүндөй өлкө боюнча молдолорго бере баштайбыз. Мечиттердин молдолоруна. Бул 4000ге жакын мечит. Ар бир айылда бирден, кээ бир айылда 2ден мечит бар. Муфтиятка караштуу тийиштүү. 8000 сомдон акча бере баштайбыз. Зарплат. Постоянный. Марттын аягынан баштап. Жылдын аягына барып, ар бир молдо 20 000 сомдун тегерегинде айлык акы алат. 20 000 сом. Дайыма айлык акы салып турат. Муну биз албетте мамлекеттик бюджеттен бөлгөн жокпуз, анткени дин менен мамлекет эки бөлөк. Булактарын таптык, муфтий мырза менен да кеңешип, сүйлөшүп, азыр ушуну кылып атабыз. Анан бул башка өзүнүн булактарын биз жөн гана жардам берип атабыз да, жардам берип. Анан ар бир мечитке баягы кайыр садага, анан кийин жыл сайын эме беребиз го, жана питир садага дагы бирдеке дегендей, баягы немеден, мүлктөн садага деп. Яшикке салып коет, анан аны молдолор кечинде молду ачат, канча бар экени аны жерден эч ким билбейт. Канчасын муфтиятка жеткизет, канчасын өзү алат дегенде эми ал эми пендечиликте боло берет. Ар бир мечитте 4000 мечит болсо, 4000 мечитте QR коду менен бизде электронный эме турат. Болот. Жакында ошонун баарын орнотуп бүтөбүз. Келип туруп эле телефон менен төлөйсүңөр, ал акча түздөн түз келип муфтияттын счетуна, банкка түшүп калат. Бир тыйын эч жакка кетпейт. Анан ошону муфтият менен аалымдар кеңеши каяка жумшашты өзүлөрү чечет. Бөлүп алабы, жетимдерге береби, же мечиттерди кармап турууга баягы мындай бир коммуналдык төлөмдөрүн төлөөгө жумшайбы, ошолор өзүлөрү чечет да. Мына бардыгын ушундай порядокко келтирип атабыз. Анан эми молдокелер дагы баягы 20 000ден зарплата алып аткандан кийин иштеш керек да. Бул молдокелер иштеш керек. Ошол туура эмес багытка кетип калгандардын баарын ай беркел деп чакырып алып, акырын мечитке чогултуп алып, топтоп алып туруп, беседа кылып, баягы менен маек куруп, анан тартыш керек да. Биз мамлекет бул проблема менен күрөшүп бүтө албайбыз. Мисалы, Хизбут Тахрирлерди камап атат, мына укук коргоочулар, сен туура эмес китепти таратып атасың, туура эмес баракча таратып жүрөсүң деп. Чынында туура эмес биздин динге туура келбеген, өзүлөрүнүн баягы башка агымга кошулуп алган китептерин таратып атпайбы? Үйлөргө барып, такылдатып, эшигине илип кетип жок болсо ушундай кылып. Ошон үчүн айтып атабыз да, атак дават жоюлбайт. Дават базарда айтсын, өлүм житимде айтсын, тойлордо айтсын, мечиттерге чогултуп алып айтсын. Соцсеттерден баарын эле угуп атпайбызбы? Соцсеттерде айтса болот. Анан баягы такылдап атып барып турган айткан эффективдүү болот дейт. Эгерде көкүрөгүндө жок болсо, такылдатып барып сыртынан ошо 1 саат айтып отурбай, үйүнө суткалап конуп түнөп айтсаң дагы көкүрөгүндө жок болсо ал баары бир тартылбайт ал адам.